Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу биздин Насихат радиосунун угармандары, ошондой эле Марва телеканалынын көрөрмандары. Назарыңыздарда Бакыт Ордосу программасы болмокчу. Бүгүн биз конок катары кичине балдар психологун чакырдык. Ошондой эле бул убакта сиздер менен жолдош кызы Мээрим болмокчу. Бакыт Ордосу программасынан алыста болбоңуздар, балким бала тарбиясы боюнча эгерде сурооңуздар сиздерде топтолгон болсо, анда биздин радиобуздан алыстабастан, ошондой эле телеканалдан алыстабастан бирге болуңуздар. Сиздерди коногубуз менен куттуу, коногубуз менен тааныштырып өтөлүк. Биздин бүгүн коногубуз Наргиза Дак болмокчу. Рахмат. Кичине балдар психологу. Кыргыз эли менен сиз өзүңүздү тааныштырып, ошондой эле саламдашып өтсөңүз болот. Рахмат, ассаламу алейкум. Рахматуллахи баракату. Мен бир эле учурда лингвист десем да болот, өзүмдү детский психолог десем дагы болот. Детский психология боюнча 4 жылдан бери алектенип келем. Изилдештирип, окуп, билим алып келем. Себеби буга жол алгандын себеби өзүмдүн балалуу болгонумдан башталды. Балалуу болгондо азыр көптөгөн китептер, программалар, ар кандай психологиялык кеңештер менен эле бирге болгондугу үчүн алардан жолго чыктым десем болот. Андан ары илгерилетип отуруп, эми балдарды кандай капризсиз чоңойтобуз, кандай кыскасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан сыяктуу балаңарды өзүнүн өсө турган дооруна жараша тарбия кылгыла деген сөз бар го пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошого жараша кандай тарбия кылам деп отуруп, ошо детский психология менен элек болдум десем болот. Абдан сонун. Наргиза айым, көрөрмандарыбыздарга айтып өтөлүк. Бүгүн ошо бизде сүйлөшө турчу теманы сиздер өзүңүздөр деле байкадыңыздар болсо керек. Кичине балдарыбызга тиешелүү болот. Ошондо азыркы учурдагы кичине балдарыбыздын тарбиялоодогу өзгөчө ыкмалар туурасында сүйлөшмөкчүбүз, Наргиза эжем. Абдан сонун. Эң алгачкы суроом сизге мындай болуп турат. Кичине баланы тарбиялоодо канча жаштан баштаган жакшыраак болот, туура болот? Негизинде динибизде айтылгандай эле, баланын тарбиясы турмушка чыга электен мурда эле башталат да. Неге десеңиз, атасыны тандоодо башталат экен, энесин тандоодо башталат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат го. Эгерде кимдир бирөө баласына татыктуу эне тарбия бере турган, жакшы, кайырдуу эне тандаган болсо, ал баласы үчүн эң чоң жакшылыкты кылып койгон деп. Ошол сыяктуу эле балдардын тарбиясы бул чындыгында эле ата-энеси менен энесин тандоодо башталат десек болот. Себеби кандай баласына тарбиясынын салымын кошо турган эки тараптуу болгондугу үчүн, мисалы энеси жакшы тарбия бериш үчүн бүтүн күнүнү, убактысын, күчүнүн баарын жумшашы мүмкүн. Бирок эгер атасы түшүнүксүз же болбосо башкача түшүнүктөгү ата боло турган болсо, 1 саат, 2 сааттын ичинде ошол бүтүн күнү берген энергияны жок кылып коюшу мүмкүн да. Тескерисинче кайра эле аталардын аябай көп эмгектери болушу мүмкүн бала тарбиясы үчүн, бирок энеси башкача түшүнүктүү боло турган болсо, дагы эле ошол нерсе кайра жок болуп калышы мүмкүн да. Ошол үчүн айтмакчымын, эгерде бала тарбиясына маани бере турган болсо, анда түгөйлөр бирин-бири тандоодо маани берилиш керек деп ойлойм. Түгөй тандоодо демек адашпастан, анан ошол нерсеге басымда жасоо керек экен, бала тарбиялоодо. Абдан жакшы. Балага келсек, канча жашынан тарбиялаган жакшыраак болот? Балага келе турган болсок, мисалы эгерде үйрөтө турган болсок бир нерселерди, эч кечикпешти каалай турган болсок, төрөлгөндө эле баштасак болот. Биз ойлойбуз да, төрөлгөндө эми балам кичинекей, албашым мүмкүн, үйрөтө албашым мүмкүн деп. Бирок менин оюм эле эмес, бул көптөгөн балдар психологиясындагы окумуштуулардын, изилдөөчүлөрдүн дагы баса белгилеп айткан нерсеси, бул баланын төрөлгөндөн баштап эле аябай кабыл алууга күчтүү болуп турган убак экен да. Муну мен өзүмдүн балдарымда да сынап көрдүм десем болот. Себеби мен төрөлгөндөн баштап эле 2-3 тилде сүйлөшүп баштаганымды кадимкидей эле кабыл алып, 1-2 жашка келгенде тилдер ошол тилдерде чыкканын көрдүм. Окуганга басымдуулук кылганда, мисалы балам 6 айдан баштап окуганга басымдуулук кылдым, карточкалар аркылуу, бир нерселер таанытуулар аркылуу, ошону кайра комментировать этип, көптөгөн кыскасы күнүмдүн баарысын, энергиямдын баарысын ошо менен өткөзүүгө аракет кылдым. Кайра эле ошол нерсени алдым. Мисалы 2,5 жашка келгенде бала ошол, мисалы азыр эң улуу баламды айта турган болсом, 6 айында баштагам окутканга, 4,5 жашында азыр англис тили, түрк тилини өзү эле окуй алат да, китептен карап туруп. Ошол сыяктуу эми
жалгыз эле илимий жагында эмес, тарбия берүүдө дагы төрөлгөндөн баштап эле сүйлөшүү жолу менен өзүбүздүн эмоциябызды башкаруу менен тарбия берип баштай турган болсок, мисалы 2 жаштагы баланы түшүнбөйт кое тур, ал ыйласа баарын колуна бериш керек, же болбосо ал эмнени түшүнмөк эле, аны тыйып коюш керек, чоңдордун сөзүн аралаштырбаш керек, ал ата эне кандай айтса ошондой болуш керек деген көрүнүштөр бизде туура эмес нерсе. Аны деле ошол учурда эмоциябызды башкарып, чечкиндүүлүк менен, сүйлөшүү жолу менен капризсиз бала тарбия кылсак болот. Буну тарбия десек болот да. Кыскасы тарбия кылууда биздин жалгыз эле ичирип жедирип анан каалаганды берип коюу эмес да. Биздин тарбия берүүгө көз карашыбыз көбүнчөбүздүкү ушундай болсо керек. Мисалы, мен деле буларды биле электе ошол көз карашта болчумун. Адеп ахлагын үйрөтөм, Куранымды балким үйрөтөм, күчүмдүн жетишинче депчи. Анан апамдан алган тарбияны ошого берем, баалуулуктарыбызды үйрөтөм. Мисалы, сапаттуулугуну, мүнөзүнүн келишимини, сыпаттарыны калыптандырууга аракет кылам деп ойлогом. Бирок өзүмдүн балам болгондо жана бул детский психологиянын ичине кирип баштагандан баштап, бала тарбиясында эч кандай бир чек жок экендигин, эрте эле канчалык эрте баштасак, ошончо утушта болот экенибизди байкадым да. Кыскасы төрөлгөндөн баштап эле өзүбүздү даярдап башташыбыз керек да. 1 жашына келгенде, мисалы, балама ушундай ыкмада тарбия берем. Эң көп колдонулуучу ыкмалар бул оюн жана жомок терапиясы деп айта алам. Оюн жана жомок терапиясы. Бул нерсе туурасында дагы сөзсүз түрдө сүйлөшүп өтөбүз. Анан менде ушундай кызыктуу бир суроо болуп турат. Айтып өтсөңүз, сиз Түркия жергесинде билим алып келгенсиз, балдарды тарбиялоо боюнча, психологиясы боюнча. Анан түрк жергесинин балдарды тарбиялоодогу жана кыргыз элибиздин, биздин тарбиянын өзгөчөлүктөрү же кандайдыр бир окшоштук жактарын байкадыңызбы? Окшоштук жактары бар. Окшоштук жактары, мисалы, ал жакта деле бул жактагы сыяктуу, ата энелеринен алган сыяктуу эле ошол нерсени бергенге аракет кылышат. Көбүнчө албетте изилденишет. Азыркы психологиялык эмгектерден, Аллах ыраазы болсун, көп класс эмгектер аябай маалыматка бол замандабыз. Ошодон пайдаланышат. Бирок жаңылыштыктарыбыз болсо, ал жакта дагы, бул жакта дагы балабызга өзүбүздүн деңгээлибизде гана бергенге аракет кылып, мисалы, өзүбүздүн көз карашыбыз менен баланы кичинекей деп алып эле ошол нерсе менен чектелип калабыз да. Мисалы, баланын кабыл алуусуна түшүп эмес, өзүбүздүн кабыл алуубуз менен бул балабызга көптүк кылса керек же аздык кылса керек деген чечимдерди өзүбүз берип коебуз. Бала үчүн чечип коет экенбиз да. Өзүбүз чечип, анан дагы бир ал жакта дагы, бул жакта дагы жаңылыштык кылган нерсебиз балдардын өзүбүз кыла албай калган нерсе менен тарбиялапчы. Мисалы, көп го ошондой, мен кичинекейимде кыла албай калгам, балам кылсын. Кесип тандоодо, мисалы, ошол себептен жалкоолук, максатсыздык жана башка нерселер келип чыгып, орто жерде кесипсиз калып, ошол сыяктуулар ал жакта дагы бар, бул жакта дагы бар. Чоңдордун алдында сүйлөбө деп баланын өзүнүн оюн айтуудан тыюу деген сыяктуу нерселер ал жакта да, бул жакта дагы бар да. Мисалы, окшоштуктар дегенде. Анан дагы кандай окшоштуктарыбыз бар? Кыскасы ошол өзгөчөлүктөрүнөн болсо, көбүнчө ал жакта диний өлкө болгондо, исламий өлкө болгондугу үчүн дагы көбүрөөк мындай, бул жакка салыштырмалуу диний баалуулуктарга көбүрөөк өрнөк көрсөтүшөт, көңүл бурушат. Мисалы, бул жакта орозо айт келеби, орозо айы келеби эч кандай байкалбастан өтүп кете берет го. Орозо майрамы келсе деле, мисалы, Курман майрамы келсе деле байкалбайт да, болгону айтма арек болсун менен гана өтүп кетет. Бирок ал жакта аябай мен таң берип баа берген нерсем ошол майрам келердин алдында атайын балдарга таратыла турган нерселер, атайын бир программалар уюштурулат. Анан ошону атайын бала ошол нерсе сиңип калсын деп, баланы өзүнө даярдатып турушат. Анан эртеси күнү барып башка бирөөгө берип, анын сүйүнүчүн көрсөтүп, ошондой нерсе калыптануусу үчүн, мисалы, биякта жаңы жылга ошентип даярданабыз, ал жакта майрамдарга ошентип даярданалат да. Ошол нерсе жагат мага. Өзгөчөлүгүбүз ошол да. Кыргызстанда жүргөнүмө канча убакыт болду дедиңиз? Чет өлкөдөн канча убакыт болду келгениңизге? 3 жумадан өтүп калды. 3 жумада. Буга чейин болсо канча бир убакыт ошол жерде болгонсуз да, Ал жакта 5 жылдан бери ошол жакта. 5 жылдан бери ошол жактасыз. Толук аякта эмес, келип кетип турабыз 5 жыл ичинде ушул сыяктуу 1 айга, 2 айга. Канча бир убакыт жок болосуздар да. Анан келгенде коомубузда ошо бала тарбиялоого болгон кандайдыр бир өзгөчөлүктөр же болбосо мындай алдыга жылган кадамдар бар экендиги байкалабы Кыргызстанда? Кыргызстанда байкалат ооба. Себеби дегенде мурда деле бар болчу, мисалы, ментальный арифметика же болбосо
детский атайын садиктер өнүгүүгө карай, мисалы ал жерде англис тилин камтыган дейли, Куран окуткан, жана башка мисалы диний дагы, илимий дагы жактан алынган садиктер бар болчу биз кетип аткан учурларда. Бирок баалары ал кездерде кымбат болчу. Азыркы учурларда деле ошондой болгону менен көбөйгөндүгү жакты мага. Көп мындай баланын илим алуусуна дагы көптөгөн салым кошулуп жаткандыктары жакты. Азыр дагы мен байкагандан мисалы жаштарга же болбосо үй бүлө үчүн сабактардын көбөйүп калгандыктары жакты. Ал эми өкүндүргөн нерсеси азыр өзүбүздүн эле жаштар өздөрүнүн айфон менен өлчөп койгондуктары көбөйүп кеткендиги мени өкүндүрдү бул жолу байкаганымда. Себеби баарысын эле карап көрсөң, мисалы ичи аябай потенциал күчтүү, уникалдуу болгон балдардын баарысы өзүнө болгон бир айфон менен өлчөп калган учурда экенбиз. Ошол нерсени аябай көп байкап, ошол нерсеге катуу өкүндүм десем болот. Ошого карай суроо улантып кетким келип жатат. Телефонго, гаджетке ошо байланып калган, апакесинин тырышып берейин деп жаткан тарбиясына көңүл бурбай калган балдарга кандай метод туура келет? Ошондон алаксытканга, ошо телефонго байланбаганга? Бул нерсеге айтарым, ар бир эле бала ата энесинин мээримине муктаж болот да. Ар бир эле бала ата энесинин сүйүүсүнө муктаж болот. Эч бир бала ата энесине эч нерсе эмес катары кабыл кылып өтүп кете албайт да, ата энесинин айтканынан болобу. Болгону биз ата эне катары өзүбүз туура эмес метод же болбосо туура эмес ыкма колдонуп атабыз. Балабыздын табиятына жараша дей алам. Буга толук ишеним менен дей алам. Себеби дегенде мен келгенден бери көптөгөн балдар менен жолуктум. Кээ бирлери 8 жашта, кээ бирлери 6 жашта, кээ бирлери 7, 8, 9, 10, 11, 12 жашка чейин мисалы. Даже 18 жашка чейинки балдар менен жолуккан күндөрүм болду. Консультация катарында. Анан алардан уккан нерсем, баары эле телефонда, апалардын баарысы эле телефондон кантип куткарам, азыр бүт эле суроону ушуларды уктум да. Телефондон кантип куткарсам болот, балам сабакка кызыкпай атат деген сыяктуу суроолор болду көбүнчө. Анан алардан сурасам, мисалы оюн түрүндө өткөздүк, консультациябызды дагы кээ бирлери менен англис тилинде сабактарды өттүк. Өтүп атканыбызда эч бирисинен ошол жалаң эле телефонго кызыгып эмес, сабакка аябай активдүү түрдө катышкандыктарын көрдүм. Оюндарымда эч бириси жок дей алган жок. Мисалы оюн аркылуу аябай кызыктуу сабактарды өттүк. Анан кийин консультациядан кийин сурасам, мисалы эми консультацияны оюн аркылуу кылып сурап жатканда айтышат да, кээ бирлерине ошол оюн аркылуу сураганда, эгерде ушундай бир активность боло турган болсо, сен каалаган, мисалы футболду жакшы көргөн бала болсо же плаваниени жакшы көрө турган балага сурасам, сен үчүн ошол жактагы досторуң менен ал жака барып убакыт өткөзгөнүң, күн ичинде бир канча саат ошол жакта убакыт өткөзгөнүң жакшыбы, жагымдуубу, же болбосо үйдө жалгыз отуруп телефон ойногонду тандайт белең десем, баарысы айтышат да, ошол жакта оюндар мен үчүн дагы кызыктуураак, ошол сүзүү курсуна баргандагы же башка бир курстагы мисалы деп айтышат. Бүт баарысынан ушул жоопту уктум. Же болбосо апаң менен пикникке барып, атаң апаңдар болуп пикникте же болбосо башка бир жерде чогуу баарыңар бир активность кылганыңар жакшы болобу? Ошону тандайт белең, же болбосо азыр кечке үйдө жалгыз калып телефон ойногону тандайт белең десем, апамдар өздөрү биз менен убакыт өткөзгөндү каалашпайт да, алар деле телефон көрүп атышпайбы, алар деле тиктокто жүрбөйбү, алар деле инстаграмда жүрбөйбү, эмне үчүн биз кирсек болбойт дейт да. Бул баланын нормалдуу нерсе, кыскасы, эгер өзүбүз карап туруп, ошол нерсени көрүп туруп, анан балдарыбызга жок десек, бул эч качан иштебейт да. Анткени бала үчүн биз эмнени кылсак, ошону гана кылышат да бала. Так что балдарды ошол телефондон куткаруунун эң биринчи жолу ата энелер өздөрү ошол телефондон баш тартыш керек, жана балдарга чечкиндүүлүк менен жана аларга сый көрсөтүү менен гана мамиле кылса болот да. Телефонду ташта деп колунан жууп алып, же болбосо ага жаза берип салып дегендей ыкмалар иштебейт да. Болгону балага анын зыяндары кандай экендигини өзүнүн деңгээлинде түшүндүрүп, баланын деңгээлинде, бала кабыл ала турган деңгээлде түшүндүрүп, анан ошол нерседен бала өзү баш тарта турган кылып түшүндүрүп бериш керекпиз да. Бул ыкма дайыма иштейт. Тартып албастан, Абдан сонун, Наргизайым, рахмат. Ушул жерден мен да бир нерсени айткым келип жатат. Азыркы учурда Бакыт Ордосу үй бүлө академиясы бар. Ошол жерде да кыздар лагерь өтүп жатат. Ал жакта абдан жакшы бир эреже бар. Лагерге келген кыздар дароо телефондорун берип өтүшөт да, ресепшнден. Телефондорун берип өтүшөт дагы, 6 саат убакыт ошол жерде болушат дагы, сабактарды өтүшөт, ойношот, ар кандай программалар болот. Алар бүткөндөн кийин кетип атканында анан телефондорун алып кетет. Ошол жерден мен ошол лагерден бир нерсени байкап калдым. 2 кыз телефонун унутуп калыптыр.
телефону бар экендигин унутуп калган экен. Ошо сиз айтып атпайсызбы? Ошо телефон ал сөзсүз түрдө эле жанында болуш керек эмес. Алдынан кызыктуу нерсени эгерде ата энеси бере турган болсо, ал телефонун мындай деле таштап коюшу мүмкүн деп, Абдан сонун бул метод чындыгында иштерине мен дагы көзүм жетет. Урматтуу ата энелер, бул лайфхак дейбизби? Колдонсоңуздар болот. Балдарыңыздар телефон менен достошпой, өздөрүңүздөр менен достошкону жакшы демекчибиз. Анан дагы бир суроо бергим келип жатат. Телефон бар болгону негизи жакшы. Себептен ар кандай кырдаалдар болуп калат. Балким баласы мектептен чыгып атканда же болбосо окуу жайынан чыгып атканда апаке мен үйгө бартамын деп айтып койгону деле дурус да. Анан телефонду такыр алып кое албайт экенбиз. Телефонуна бир аз байланып калган экен кичине балдарыбыз, өспүрүм балдарыбыз дейли. Ошол телефон аркылуу кандайдыр бир тарбияны берсе болобу? Ушундай кандайдыр бир идеяларыңыз барбы ушул тарапта? Негизи азыр телефонду эгерде балдар эмес да чоңдор деле кандай билим алуу үчүн же башка бир ыкмалар үчүн колдонуп жаткан сыяктуу, эми бала 14 жашка, 18 жашка, 16 жашка келген бала бул нерсени анык өзү үчүн чече алат да, телефондун ага эмне керек экендиги. Болгону эгер мисал келтире турган болсом, бизде азыр ушундай көрүнүш да. Тамактан мурда десертти жеп алып, тамак жей албай калган сыяктуучу. Ал жерде биз балдарга телефонду биринчи оюн менен тааныткандыгыбыз үчүн бул азыр канчалык пайдалуу болбосун гаджеттер, биз пайдасыз жагына колдонгонду биринчи сунуп койгондугубуз үчүн ошол нерседен куткара албай калып атабыз да. Пайдасын көрсөтө албайбыз эми азыр. Ошону мен эми эгер жеке оюмду айта турган болсом, азыр көбүнчө психологдорду билем, өздөрүнүн 14-15 жаштарындагы балдарына менин ишим ошол болгондугу үчүн деп баласы менен кадимкидей отуруп сүйлөшүү жолу менен бир канча убакытта ошол маселени чечкен жандуу өрнөктөрдү билем да. Алардын жыйынтыгында мисалы баласына мен сага телефон бере алам, макул сүйлөшүү үчүн керек телефон экөөбүздүн жашообузда сенден кабар алып турушум үчүн. Бирок мен сага айфон эмес, ар кандай смартфон эмес, жөн гана жанакы клавиатуралуу барго, эч нерсеси жок ичинде. Ошону бере алам. Бул биз үчүн жетиштүү. Мен сен үчүн башка түрдүүсүнү качан сен өзүңдүн эркиңди башкарып, жана пайдалуу нерселер үчүн колдонгонго өзүңдү жетиштүү эсептеп калганыңда гана алып берүүгө ниет кылам. Себеби сен мен үчүн телефондон дагы кымбатыраксың деген нерсени балага түшүндүргөн кезде бала өзү эле ошол нерсеге макул болот да. Мындай биздин катабыз бул жерде балдарыбызга өздөрүнүн баалуулуктарын сездирбестен биз үчүн буюмдар же болбосо башка иштерибиз баалуу экендигини көрсөтүп, балдарыбызды экинчи орунда экендигини көрсөтүп чоңойтконубуздан болуп калат да. Ар бирибиз эле балабызды аябай жакшы көрөбүз, балабыз үчүн деп жашайбыз, бирок баары бир деле балабыз экинчи орунда калып калат. Дайыма ушундай да. Мисалы, бул ишим биринчи орунда, ишимден кийин балам. Ошондо да иштен чарчап бардым, мен баламга убакыт бөлө албайм деген нерселер менен биз балдарыбызды өзүбүз телефондорго берип койгон болгонубуз үчүн баланы ишендириш бир аз кыйын да азыркы учурда. Эгерде биз ошол нерселерди оңдоп, кайра балабыз менен кызыктуу убакыт өткөзүп, балабызды өзүбүзгө тарта турган болсок, ал нерсени түшүндүрүү менен балдарыбызды кабыл кылдырсак болот да, өздөрү эле ошол нерсени каалап калышат да. Кыскасы сүйлөшүү жолу керек. Сүйлөшүү жолу гана. Абдан сонун. Керек. Урматтуу Насихат радиосунун угармандары, Марва телеканалынын көрүүчүлөрү, темабызды сиздерге дагы бир жолу кайталап өтөлүк. Бала тарбиясы боюнча азыр сүйлөшүп жатабыз. Бала тарбиялоодогу өзгөчө ыкмалар, өзгөчө методдор десек да болот. Биздин коногубуз болсо Наргиз Атак, Түркия жергесинен балдар психологиясын окуп келген, мыкты, өзүнүн ишин жакшы билген адис. Наргиз айым, айтып өтсөңүз, азыркы учурда балдар ошо гаджетке ошо байланып калды деп жатабыз, Анан гаджет ошо клавиатурасы эле болгон телефондорду алып берсеңер болот деп атпайсызбы? Анан балдардын психологиясы боюнча атаандаштык кандай каралган? Себептенде эгер бир бала ошондой кичинекей кнопкалуу болгон телефон колдонуп жүргөн болсо, бирөөнүн колунда айфон. Бул учурда эмне үчүн менде айфон жок? Бул телефон болуп калды деп кичине бала психологиясына тарабынан кандай кабыл алат ошону? Бул жөнүндө айта турган болсок, мисалы, бир аз мурдагы дегеним сыяктуу, ата-энелер менен аябай тыгыз байланыш болуш керек деп атпайбызбы? Ата-энелердин түшүндүрүү жолу баланын ичине ошол ата-энеси туура түшүнүк менен толтуруш керек болот да. Эгерде туура түшүнүк менен ичи толгон бала, өз эрки менен ошол телефонду кабыл кылган бала эч кандай атаандаштыктарды өзү кабыл кыла албайт да. Себеби дегенде мен өзүмдүн баламдын деңгээлинде түшүндүрүлгөн нерселерди, мисалы, бизде деле бар да,
азыр 4 жаштагы бала эгер салыштыра турган болсом, макул чоң балдардыкы гаджет боло турган болсо, кичинекей 4 жаштагы баламдыкы мисалы дейли пульт менен машинкалар болушу мүмкүн, жана аккумулятор менен, же болбосо ар түрдүү велосипеддер болушу мүмкүн, аябай жакшылары. Ал деле келип айтышы мүмкүн да, мага айтып эле жүрөт десем болот. Мисалы, апа, ушунун ушундай бар экен го, эмнеге бизде жок? Мага да ушундай албайсыңбы деши мүмкүн да ал деле. Ал кезде эгерде мен баламдын туура түшүнүк менен толтура турган болсом ичине, ал бала мага кайрадан келип айтпайт да, апа, менин түшүндүргөн нерсемди кайра айтып берет, апа, ошол нерсе ушундай турбайбы, мен ошон үчүн мындай жок турбайбы бизде. Демек мен ушул жашка келгенде ушундай болот да, же бизде ушундай болгондо ушундай болот да, аны алып бересиң да мага деген сыяктуу түшүнүк менен кайра жакындайт да мага. Кыскасы, атаандаштык деген нерсени мындай болбошу керек, эгер ата эне туура түшүнүк менен ичине баланы толтура турган болсо, бала ошону өзү осознанно кабыл кылып кыла турган болсо, жана кандай десем, өзүнө канчалык деңгээлде зыяндуу экендигин сезип, ата энесинин ага болгон сүйүүсү аркылуу кылынып жаткандыгын сезсе, бала эч качан ага каршы келбейт да, өзү каалоосу менен кылып жаткандыгы үчүн кыйналбайт эче, дей алам. Абдан сонун. Нуриза айым, айтып өтсөңүз, бала тарбиялап жатканда кандайдыр бир периоддор болот эмеспи? Кандайдыр бир мезгилдери болот. Мынча мезгилден бул мезгилге чейин дос болуш керек, бул мезгилден бул мезгилге чейин тарбиячы болуш керек депчи. Ушундай кандай бөлүктөр бар? Негизи бул жөнүндө мындай айта алам. Мисалы, дос болуш керек дегенде бала ошол нерсеге мен бир аз башкача көз карашта карайм. Дос болуш керек деген нерсе бар, бирок таптакыр серьезный атын эмес да, дос болуш керек дегенде мен мындай кабыл алам десем болот. Серьезный бир кандай деп коюш керек, өзүнүн оюну бербеген, мен айттым дедим, ошол нерсе болот деген эмес да. Дос болуш керек дегенде бир аз баланын деңгээлине түшүп, анан ошонун тилинде сүйлөп, ошол аркылуу өзүнүн оюну билдирип, балага туура түшүнүк берүүдөгү колдонулган жагдайды айтсак болот да, метод сыяктуу. Анан дос болуудан бир аз, дос болуу менен ата эне болуунун ортосунда болуш керек деп айта алам. Себеби дегенде, биз эгер балабыз менен дос сыяктуу эле боло бере турган болсок, анын деле башка достору бар го. Ал бала бизден тажап калышы күтө турган нерсе мындай, бизди всерьез принимать этпей деген кандай кылсак болот, мындай. Түшүндүк. Ата эне сыяктуу эмес да, ата эненин ролу башка, достун орду башка да эми. Ата эненин ролу болгон соң, ата эне ага туура жолду көрсөтүүгө милдеттүү болгон соң, ага дайыма бир насаатыны, кеңешини, мындай туура чечимдерини туура метод менен жеткизип турса, достук эмес, бир ата эне менен достуктун ортосуна кармап турса деп айталам да. Эми коркуусуну салып, мындай коркунучтуу ата эне боло албай, дос болуп, аябай чалжактап, ал менен анын уровенине түшүп кетпей, ортодо мындай коркутпаган, бирок анын ишеничине кире турган, жакшы бир ыкма менен өзүнүн экөөсүнүн пикир алыш бериши постоянно болуп тура турган бир ыкманы ортодо табыш керек деп ойлоймун да. Бул баардык учурлар үчүн керектүү. Жалгыз эле, мисалы, чоңоюп калганда же болбосо кичинекей чагында эмес, кичинекей бала деле ата энеден коркуп, бирдекени сындырып алганда, ошол нерсени жинай калам деп бир жерин кесип алышы мүмкүн, мисалы, же болбосо ачык айта албастан, ооба, анан же болбосо эшикке достору менен ойногонго чыгып кетип, качып чыгып кетип, ал кичинекей бала да билбейт да, каяка барышын билбейт, мисалы, адашып кетиши мүмкүн. Кыскасы, коркунучтуу бир ата эне эмес, ошол кезде деле бир аз коркунучтуудан ылдыйраак, бирок достон өйдөрөөк, мындай туура учурда туура нерсени көрсөтө алган, же болбосо ойнош керек болгондо ойноп кете алган ата эне болушубуз керек деп айта алам да, ар бир учурда эле. Чоңойгондо дагы, кичинекейинде дагычы. Себеби чоңойгондо дагы кыздар менен, жаңы достору менен, эркек балдар менен таанышып калган учурда дагы анын сырдаша турганы биринчи ата эне болуш керек да. Себеби анын чөйрөсүнүн кандай экенинен кабар алып тура турган болсок, балабыздын кандай акыбалда экенин көзөмөлдөп турган болобуз да. Эгер бала андан коркуп, жок, мен мага мындайды кабыл кылбайт дей турган болсо, анда бала оңой эле жаңылыштыктарга же жаңылыш досторду тандап алып, ошол туура эмес кадамдарды басууга, ошол жакты авторитет көрүп дагы калышы мүмкүн да, э? Мисалы, апасынан ала албаган мээримди ошол жактан кичинекей бир мактоо менен ошолордун айтуусуна кылып кетип, бир каталарды кылып алышы мүмкүн. Же болбосо ошол нерсени кайра өзүнө күнөөлүү сезип, аны дагы бир кадам алдыга илерилетип алышы мүмкүн деген сыяктуу коркунучтар болушу мүмкүн. Ошол үчүн түшүнүктүү. Дайыма ортодо болушубуз керек. Ошо психологияда айтылат эмеспи, бала тарбиялоодо 3-7 деген түшүнүк бар.
1 жаштан 7 жашка чейин ханышатай кыласың, 7 жаштан 14 жашка чейин болсо ошо тарбиялайсың катуу тартипке алып, андан ары 21 жашка чейин болсо досуң болот депчи. Ошол себептен улам ушул суроону бергени болчумун. Ушул балдарды тарбиялоодо канча жашка чейин тыгаттык менен тарбия берүү жетиштүү деп ойлойсуз? Сиз психолог катары кайсыл жашты туура көрөт элеңиз? Ушул жашка чейин келгендеги тарбияны берип калып жетишсе туура болот деп кайсыл жашты көрөт элеңиз? Төрөлгөндөн баштап 7 жашка чейин убакытты мен аябай баалуу деп эсептейм. Себеби дегенде кабыл алуусу аябай курч болот. Анан ал кезде өзүнүн нафсиси менен таба турган нерселери аз болуп, ата-эненин бергени ал үчүн чоң нерсе болгондугуну кабыл кылгандыгы үчүн 7 жашка чейин биз эмнени туура деп жакшылап түшүндүрүп көп нерсени тааныта ала турган болсок, бала ошол 7 жашка чейинки алгандарыны өмүр бою колдоно алат деп айта алам. Абдан сонун. Азыр болсо балдар төрөлүп жатат. Мисалы үчүн тарбияны кантип берем деп турган аз жаш жубайлар көп болсо керек. Анан кандайдыр бир ушундай бала тарбиялоо боюнча курс ачсамбы деген ойлоруңуз барбы? Ойлорум бар албетте, бирок азыр 2 жылдан бери биз онлайн түрүндө эле, мисалы апалар үчүн англис тили же болбосо апалар үчүн бала тарбиясы жөнүндө сабактар болуп атат 2 жылдан бери, бирок только онлайн түрүндө болгондугу үчүн билбейм, Кыргызстандагылардан качкандар апаларыбыз бар, бирок бул жакта жандуу түрүндө ишке ашыруу бир аз мен үчүн кыйыныраак болот окшойт. Азыркы учурда жок. Азыркы учурда андай жок, бирок онлайн түрүндө катышуучу апаларыбыз бар, алхамдулилля. Абдан сонун. Бала тарбиялоодо ошо бизге ошо апаларыбыздын бир аз билими жеткиликсиз болуп жаткан экен да, кандай деп ойлойсуз? Негизи аларды да күнөөлөй албайбыз да, себеби биз алганыбызды гана берип жатпайбызбы. Андан мурда биз деле ошол деңгээлде болчубуз да. Мисалы бала тарбиясы дегенде биз ууларыбыздан эмнени алсак ошону гана беребиз деген түшүнүк менен чоңоюп калганыбыз үчүн өзүбүздү өстүрүүгө жетише элек деле, мисалы 17-18 кээ бирлери 19-20-25-22 чейин чыкканда бала тарбиясына жетише электе эле турмушка чыгып кетүүлөр болот. Андан кийин өзүбүз балалыктан толук кутулуп, өзүбүздү эки жагыбызды жыйнап алганга чейин эле кайра балалуу болуп калып атканыбыз үчүн бала тарбиясында чындыгында эле апаларыбыздын бир аз аракетсиздиги бар, жалкоолугу бар десем болот. Себеби чындыгында бир аз бала тарбиясына жалкоо келебиз. Мисалы, турмушка чыгаарда кыздар кулинарияны окушат, бирок балалуу болуп калсам кандай кылам деген нерсеге бир китеп менен же болбосо бир канча сабак менен чектелип калуу мүмкүн эмес деп айта алам. Себеби бала тарбиясы аябай кылдат иш экен. Аябай көп эмгекти талап кыла турган иш экен. Абдан сонун. Наргиз айым айтып өтсөңүз, буга чейин эң башында белгилеп өттүңүз эле, эки терапия бар экендигине, жомок терапиясы жана оюн терапиясы. Балдарды тарбиялоодогу ушул терапиялардын өзгөчөлүктөрүн айтып бериңизчи, кандай форматта өтөт, суроо жооптор кандай болот? Жомок терапиясы, оюн терапиясы бул азыр психологдордун колдонулган эң кеңири колдонулган методу десем болот. Себеби дегенде эмне дейт, балык сүзөт, куш учат, бала ойнойт дейбиз го. Балдардын оюн аркылуу кылбаган эч нерсеси жок, кыла албай турган эч нерсеси жок да, колунан келбеген. Эгерде биз туура оюнду тандап, оюндарыбыздын да түрлөрү көп да, мисалы үйрөтүүчү оюн болот, кээ бирлери дарылоочу оюн болушу мүмкүн. Кыскасы оюндун аябай түрлөрү көп. Анан бул оюн терапиясында психологдордун колдонгону баланын ичинде катып жүргөн нерселерини ойноп жаткандагы баланын көрсөткөндөрү аркылуу сыртка чыгарып, проблема каякта экенин табып, ошол нерселердин үстүндө иштөө да, бул оюн терапиясы дегенибиз. Жомок терапиясы дагы ошол сыяктуу жомоктор аркылуу баланын ичиндеги нерселерди дарылоо десек болот да. Бул нерсени мен ар бир мугалимге билиши керек деп ойлойм, ар бир ата-эне билиш керек деп ойлойм. Себеби дегенде эгерде ата-эне билбесе, жок дегенде мугалимдер бир канча саат алардын жанында болуп атпайбы? Сиздин балаңызда ушундай нерселерди байкадым, ушуга акылдат болуңуз деп ата-энелерине эскертүү кыла алганга мүмкүнчүлүк берет. Экинчиси, ата-энелер өздөрү эле балдарын, мисалы, ар ким эле алып бара албайт да, мисалы, атасы түшүнбөшү мүмкүн, психологко барабыз десе, бизде ойлошот го, псих болуп калгандыгы үчүнбү, же болбосо башка бирдеке. Ошол сыяктуу бир аз кээ бир аталар таптакырында кабыл кылбайт да, психологко алып барам деген. Же болбосо кээ бирлердин каражаты жетишсиз болушу мүмкүн. Ар эле күнү алып бара беришке, терапияга бара беришке же болбосо. Ошол үчүн
балким үй шартында апалар өзү онлайн түрүндө болобу, азыр эми онлайн түрүндө алынуучу сабактар зөө көп го. Ошол сыяктуу алып эле бир баласы үчүн эле кечке күрөшүп бербестен, мисалы башка балдарны да байкап, ошолорго дагы ошол терапияларды болобу өзү эле жүргүзүп, өзү эле ошол ыкмалар аркылуу баласын тарбия кылса болот дейм да. Ар бир апага керектүү нерсе десем болот. Анткени бала ошол оюн жана жомок аркылуу ичиндеги нерсенин баарына сыртка чыгарып берет. Же болбосо биз тарбия берүүдө бир нерсени кыл же кылба деген нерсеге бала терс келет да. Ушул нерсени кыл десең, бала сени менен тирешип тура берет го. Ошону башка ыкма менен, оюн аркылуу. Бул бала ушундай болуптур да, анын апасы ушундай кылыптыр. Бул бала мындай болгондо мындай болмок экен деген сыяктуу баланын тилинде жомок менен же оюн менен түшүндүрүп бере турган болсо, канча жашта болбосун да, ошол бала ошол нерсени кабыл кылып, апасынын айта турганын оңой түшүнөт дагы, ошол нерседен өзүн тыят, же болбосо ошол нерсени кылат да. Анан кээ бир апалар ойлошу мүмкүн, мисалы менин балам 10 жаштан өтүп калды, жомок десең, ал уже баарын түшүнүп алат да, ал кабыл кылбайт деп. Андай балдарга албетте пайгамбарыбыздын өмүр баяны керектүү болот. Жакындарда эле болду ошол нерсе. 8 жаштагы, 9 жаштагы балдар менен ойногонубузда кээ бир түшүндүрө албаган нерселерди макул жомок десең, чындыгында эле тиги коен бул коен менен айтып отуруп, ал нерселерди бала уже кабыл кылбай коюшу мүмкүн. А бирок мисалы 8 жаштан өйдөнгү балдар пайгамбарыбыз деле ушундай болгон да, ал деле эркек болгонго, ал кыла алганго, мынча жашында болгонуна карабастан сен деле аны кылсаң болот деген сыяктуу түшүнүктөр менен келе турган болсок, пайгамбарыбыздын өмүр баянынын окуясынан келе турган болсок, ал балага дагы эле ошол окуя жардам берип жатпайбы бул жерде деле түшүндүрүүгө. Ошол сыяктуу ыкмаларды колдонсок дагы болот да. Кыл же кылба деп түз айтуудан мурда ошол ыкмаларды дагы колдонсок болот. Мисалы өзүбүзгө көп душман кыла албаш үчүн. Айтып өтсөңүз, динден алысыраак үй бүлөлөр болуп калса анда кандай кылышат? Алардыкы деле бар. Мисалы динден алысыраак үй бүлөнү азыр эле камтып кетем деп асымен түшүп кетти. Динден алысыраак үй бүлөлөрдүн да өзүнө жараша кандай баалуулуктары бар да. Мисалы биздики пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям болсо, алардыкы дагы бир мисалы кандай жана бизнестеги чоң адамдарды алыш мүмкүн. Мисалы Давлат сыяктуу же башка бирөө сыяктуу алардын өрнөктөрүнөн алып, ал мынча жашында мындай кылган экен, же болбосо ал дайыма мынтип айтат го деп адамды мисал кылса болот. Өздөрүнүн сүйдүрүп алган бирөөсүнү өрнөк кылса болот да, эми жакшы бирөөсүнү сүйдүрүп ошол аркылуу өрнөк кылса болот деп ойлойм да. Себеби дегенде менин практикамда көбүнчөсү эле бар. Мисалы азыр динден сырткары болгон психологдор деле, мисалы Түркияда Ататүрк динден сырткары болуп кетет го, Ататүрктү кармангандар өзүнчө болуп кетет. Алар деле мисалы Ататүрк бул жашта мындай болгон мисал келтиришет деген сыяктуу кылып, бала мисалы кичинекей кезинен эле Ататүрктү сүйүп калган болот го. Анын кылгандарын кылгысы келип, ал сыяктуу подвигтерге умтулуп баштайт го. Ошол сыяктуу нерселерди деле баары бир колдонсок жардам тиет да. Жакшы, абдан сонун. Чоң рахмат. Абдан сонун эфир болуп жатат. Менин оюмча ата энелер кулактарын аябай түрүп алып угуп жатышса керек. Урматтуу апалар, Наргиза айым айтып өткөндөй, онлайн форматтагы акысыз окуулар абдан көп экендигин баса белгилеп өттү. Эгерде балаңызды тарбиялоодо кандайдыр бир маселелер каралып жаткан болсо, изденүүдөн, эч качпастан аракет кылыңыздар дегенди айтып өтөт элек. Убактыбыз аягына чыгып келе жатат. Тилекке каршы айтып өтсөңүз, мен бир суроону берип калайын убакыттан пайдаланып. Ушул бала тарбиялоодогу эң жакшы убакытты колдон чыгарып жиберген апаларга, аталарга кандай сунуш берет элеңиз? Эгерде 7 жашка чейин кечигип кала турган болсок, мисалы 16 жашка чейин деле ошол возможность колдонуп калсак болот. 17 жашка чейин деле ийкемдүү болушат балдар. Анан ата энесинин мүмкүнчүлүгүнө жараша гана чектей алабыз да бул нерсени. Анте турган болсок, мүмкүнчүлүк десек эле баарысы акчаны же башка нерсе менен өздөрүнө тартып коюшу мүмкүн. Мисалы, ал нерсе менен деле тартылбайт азыр. Кандай десем, 16 жашка чейинки балдарга дагы эле үйрөтүүгө мүмкүнчүлүктөр аябай көп, тарбия кылууга мүмкүнчүлүктөр аябай көп, туура ыкмаларды изденүү гана керек дей алам. А эгер илимий жактан алдыга жылдыра алам десе, бул деле акча менен чектелүүгө жол бербейт десем болот. Себеби акчасыз деле үйрөтүлө турган гранттар бар. Мисалы азыр көптөгөн гранттар бар. Ишеничтүү булактардан таап, ошол гранттар аркылуу же кандайдыр бир баланын шыгына жараша возможностьтарды, мүмкүнчүлүктөрдү тапса болот. Азыр эч качан кеч эмес. Илимий жактан дагы, диний жактан дагы болсун,
руханий жактан дагы болсун өздөрүн келиштирүүгө азыр көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар, эч кандай өкүнүч жок да. А бирок мына 18ден өйдөгү жашка бир аз тиш өтүү кыйыныраак болот, бирок ошону деле жумшактык менен, түшүнүк менен ата энелер бир аз кандай ыңгайлуу бир ыкма менен дагы эле алар менен мамилесин алыстатып, же ортосуна бир килтеген дуар куруп албастан, ошону деле акырындык менен чечүүгө аракет кылсак болот десем болот да. Ар бир жаш курак үчүн издениш гана керек десем болот, аябай көп аракет гана керек. Абдан сонун. Чоң рахмат, Наргиз айым. Урматтуу Насихат радиосунун угармандары жана ошондой эле Марва телеканалынын көрөрмандары, бүгүн бизде бала тарбиялоодогу өзгөчө ыкмалар туурасында сүйлөшүү болду. Сиздерге абдан пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Наргиз айым, сизге эркин микрофон берелик. Бала тарбиялап жаткан ата энелерге сунушуңуз болсо, кайрылууңуз болсо айтып өтсөңүз болот. Бала тарбиялап жаткан ата энелерге сунушум диний жактан болмокчу, себеби мен өзүм динде жашаганым үчүн ар дайым динсиз жашоочуларга деле айтарым. Мисалы, ар бир ой кылыгыбыз дуа го биздин. Аракеттерибиз дуа. Эч качан балдарыңыз жөнүндө жаман ойлорду эмес, ар дайым жакшы ойлорду гана ойлоңуздар. Жакшы дуалар ошол жакшы ойлорубуздан келип чыгат, жакшы сөздөрүбүздөн келип чыгат балдарыңыз үчүн. Эмнени ойлосоңуз, эмнени максат кылсаңыз, ар дайым кабыл болушуна ишенип, жакшы гана ойлорду, тилектерди ойлоп, эч качан үмүтсүздүккө кабылбастан ар дайым изденүүдө болуңуз, аракетчил болуңуз демекчимин. Жаш апаларга дагы, өкүнө турган апаларга дагы айттым. Издениңиздер, эч качан кеч эмес эч нерсеге, өзгөрүү дайыма мүмкүн болгон оюбузду, дуаларыбызды, аракеттерибизди башкара билүүбүз гана керек деп айталам. Абдан сонун. Чоң рахмат. Эфирибиз аягына чыгып келе жатат. Урматтуу биздин көрөрмандар, угармандар, сиздер менен коштошмокчубуз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Сиздер менен Бакыт Ордосу программасы болду. Кийинки эфирлерде, чыгарылыштарда жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен Жолдош кызы Мээрим болду. Саламатта калыңыздар.